Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы өтө маанилүү теманы козгогон атабыз. Бул албетте сөөктөрдүн, муундардын, булчуңдардын көйгөйү ар бир адамда бар да. Биз мурда жаш өткөндө тизебиз ооруп баса албайбыз, булчуңдарыбыз ооруп колдорубузду көтөрө албай кыйналчу элек. Азыр бул сөөк муун оорулары жаштарга дагы өтө баштаптыр да, жашарыпчы. Ошондой эле алар кандай билинет? Мисалы үчүн мен артрит, артроз, полиартрит, шишип атат буттарым, муундарым ооруп, баса албай калдым деп, салмагы көбөйүп, ушинтип атат го. Мынакей ушундай проблемаларга биздин компанияда өтө күчтүү чечилүүчү жардамдар бар да. Ошолордун эң күчтүүсү бул Билурон. Билурон бул немец окумуштуусунун 20 жылдык эмгегинин негизинде ичинде Гүл Абдрахмановна көрсөтүп аткандай 2 бутылка, бул 500 литрден 500 миллилитрден, то есть 2 бутылка болот да, 1 литр. Андан кийин биздикинде флексикор менен бул отекторду снимать этип, шишиктерди кетирет да. Басфилияны колдонсок болот. Ошондой эле МСМ деп колдонсок болот да. Мына ушул продукциялар жөнүндө кыскача сиздерге айтып берсек, сиздин артрит, полиартрит, артроз, тизелердин ооруганы, булчуңдардын ооруганы, жан башыңыздар, бел, омурткалардын баары сизде ооруп турат турбайбы? Ушулардын баарын чечилүүчү давасы бар да. Эмесе Чынара Арысбековна, сизден баштабайлы. Себеби жолдошуңузда да сонун результат бар мына аз убакыттын ичиндечи. Жакшы болот. Эми бул саламатсыздарбы? Бул Билурон азыркы айтып кеткендей, бул немец окумуштуусу доктор Нильс Тушеттин эмгеги. Бул адам бул окумушту ушул Билурондун үстүнөн 20 жыл эмгектенген, изилдеген, анын ичинде илимий изилдөөлөр болгон. Ошонун ичинде 270 эксперимент болгон экен да. Ошол эксперименттердин натыйжасында анан ушундай сонун продукция келген. Бул продукция эми эмне өзү? Бул көп эле адамдарда азыр карасак маалымат бар экен, бирок ошону кайдан аларыбызды билбей жүрдүк дегендерди угуп атабыз, көрүп атабыз. Издеп жүрдүк эле деп уже кайрылгандар болуп атат. Эми ошол бул гиалурон анан хондроитин комплекси. Демек бул ошол эки нерседен турат да, основной эки нерсе гиалурон анан хондроитин. Гиалурон эмне кылат? Гиалурон бул булчуңда муундагы суюктуктарды мындай толуктап турат. Ал эми хондроитин болсо жана биздин кемирчектер барго, ошол кемирчектердин жоголуп кетишин, жанагы сөөктөрдүн сүрүлүп, мисалы үчүн ошол жана синовиальный жидкость деп коебуз, эми бул жана суюктук деп коебуз го, суюктугу жок калыптыр, анан тизелер карсылдаптыр, же муундар ооруп атыптыр, анан ошонун негизинде тиги операция болуптур деп, ошонун ичинде менин жолдошум да бар, тилекке каршы. Ошо мурун Билауронду коралга кескенибизде балким ойлоп коем, азыр операциясыз деле болмокпузбу деп, бирок $3,500 операция кылганбыз. Анан ошондо көрсө ошол жанагы жиликтин башы ошо синовиальный жана суюктук жоктуктан анан ошол сүрүлүп, анан такыр эле ишке жарабай калганда, анан такыр эле бели какшап ооруп, чыдабай ошонткенден анан барып операция уже 4-чү стадияга өтүп кетиптир да. Ошол себептен операция кылганбыз. Ал эми бул ошол именно ошол нерселердин баардыгынын алдын алып, даже операцияга чейин жеткирбөөгө мүмкүнчүлүк бар экен да, ушу Билурон менен. Эми бул андан сырткары составында витамин Е бар. Ушу гиалурон, хондроитин, витамин Е. Эми бул эмне кылат экен? Булар ошо именно жанагы биздин муундарыбызды жибектей чоюлтуп иштетип берет. Кемирчектерибиздин жанагынтип сүрүлүп жок болушунан сактайт. Витамин Е бар үчүн, мисалы үчүн жана биздин деги эле көбүнчө биз тери десе эле бетибизди ойлой беребиз го, себеби бетибиз көрүнүп турат да. Ал эми көрүнбөгөн денебизде эле, терибизде эле кургайт, ар кандай жаралар чыгат майда. Ал эми бетте жана акне деп коюп атпайбызбы? Бетте жанагы бүдүрлөр, безеткилер же болбосо ар кандай майда жараттар пайда болот. Ошолордун баардыгын менен күрөшкөнгө негизи эле баягы теридеги май бездери бар го. Биздин май бездерибиз айтып коебуз го, ой менин бетим майлуу, менин бетим комплексный, коргак депчи. Ошол нерселердин баардыгын калыбына алып келет да.
Эми бул мисалы үчүн мен муну карап окуп чыктым. Гиалуроновая кислота вообще негизи жана тоок менен короздордун тажыларынан алынат экен да. Жана кызыл төбөсүндө тажысы бар го. Ошондон алынат экен. Анан ошо Нильс Тушек муну изилдегенде айтып атат да, бул бирок тооктордун ДНКсы сакталып калат экен да. Ошол именно жана тажыдан алынгандачы. Ал эми Нильс Тушектин эмгеги болсо эмне болгон? Бул өсүмдүктөрдүн клеткаларынын кабыктарынан алган жол, ошо илимий жол менен алган экен. Демек мында адамдардын ДНКсына туура келет экен да. Жаныбардык эмес, а именно адамдардын ДНКсына туура келет. Ошон үчүн ушундай сонун результаттарды берип атат да. Анан мен аябай сонун жана аргумент факты деп коебузбу, бир сонун цифраны айткым келип атат сиздерге. Мисалы биз ичип атпайбызбы жана төбөсүндөгү кичинекей стаканчык, бул 30 миллилитр. Ошол 30 миллилитр менен биз мисалы үчүн жана ач карынбы тамактан кийин ар ким өзүнө ылайыктап ичип атпайбы? Ошону ичкенде бир эле ошо 30 миллилитрдин ичинде 18 укол гиалуроновая кислота бар экен да. Ал эми мен ошо гиалуроновая кислотаны Бишкектикин карап чыктым. Бишкектин мисалы үчүн ал деле эмнеден көз каранды? Кайсы препараттан, анан кайсы клиникада экенинен да көз каранды да. Мисалы гиалуроновая кислотанын бир уколу ошол процедура, мисалы үчүн врачтын эмгеги 3000 экен, суставка куюп бере турган эмгеги 3000. Ал эми уколдун өзү бир эле уколу 10.000 турат экен. Элестеткиле, бир укол. А эми көбүнчө көпчүлүк учурларда 3 уколду бир курс, эми бир курс эмес, а вот бир куйганда 3 күн удаа куюлат экен да. Ошондо элестеткиле, эгерде 13.000 болсо 3 күндө канча? Допустим, мен 12 менен эсептедим, 12 менен эсептесек 3 күндө 36.000 кетет экен. 3 эле уколго. А бул жерде болсо жана 30 миллилитр, биз бир уртаган эле 30 миллилитрде 18 укол болуп атпайбы? Эми 18 уколду мен 12ге көбөйттүм, 12.000ге. Жана врачтын жумушу менен уколго көбөйтсөм 216.000 болду. 3 күндө эле 216.000 сом кетиш керек экен да. Аны куйбаса безвыходный, потому что жанагы муундар ооруп атат, жанагындай тизелери карсылдап атат, синовиальный жидкость жок. Ал эмнеге алып келип атат? Жана кемирчектердин сүрүлүп жок болуп кетүүсүнө же операцияга алып келип атпайбы? Демек, бул деген биз жанагы кымбат, эң кымбат продукциябыз деп коебуз го. Бирок наоборот, бул эң арзан продукцияга жатып калат экен деп мен ошону ойлондум да, ошону мен элге жеткиргим келип атат да. Вот ким мени угуп аткан болсо, өзүңөр деле калькулятор алып эсептеп көргүлө. Эми биз 540 укол деп жүрбөдүк беле? Ой, 500, ооба 540 укол деп. Бул грубо эле эсептеп коюшуптур. А так 1 литрде 600 укол болот экен. Аябай прям точный тактыгы менен эсептесек, мен 100 миллилитрин кошуп эсептедим, булар 900 деле эсептеп коюптур. Ошондо ровно 600 укол, жана биз ичкен могу 2 бутылка 1 литрде 600 укол бар экен. Эми 600ду көбөйтүп көргүлө жанагындай, эми анда вообще бир шумдуктай сумма чыгат экен. Ошон үчүн ар кимибиз өзүбүз үчүн жыйынтык чыгарып, анан кийин мисалы үчүн мен азыр токтосундун результатын дагы кенен токтолгум келип атат. Токтосундук ошо бели какшап эле, операцияга чейин деле, ошо белим какшап эле деп уже такыр болбой калганда бардык да. Анан кийин операциядан кийин деле баары бир баягы инородный тело да, баягы платина болобу, эмне болот, кымбат металл болобу, баары бир ал биздин организм үчүн инородный тело, баары бир ал приживать этип кетиши да керек экен да. Еще организмде кальцийин канчалык, иммунитетин канчалык, ошого жараша аны приживаться этет экен. А кээ бирөөнүкү бар дейт, ал кабыл албай коюшу да мүмкүн деген учурлар бар экен. Анан биздики эми жакшы кабыл алып, жакшы кетти, бирок белинин какчаганы басылган эмес да. Анан кийин ушу билуронду эми биз баягы эме менен келдик, катары менен келдик. Биринчи детоксту ичти, анан парашютты ичти, анан калавадан ичти, андан кийин анан билуронго келдик. Билуронду ичкенден кийин токтосун айтат, ошо белим кичине баягы, конечно, бул деген баары эле жана анальгетик же неме эмес да, баягы обезболивающий эмес, сразу эле тып баса калбайт. Бир 3 күн, 7 күн ар кимдик организмге жараша, мисалы үчүн ошол барып, ошол калыбына алып келип, мисалы үчүн бул билурон эмне кылып атат, жанагы запас биздин организмде негизи гиалуроновая кислота өзү бөлүнүп чыгып иштеш керек, иштейт да. Бирок улгайган сайын, адамдын жашы өткөн сайын, же болбосо жанагынча азыр көбүнчө эле кара эмгек менен, кара күч менен иштеп калышпадыбы тилекке каршы? Или спортсмендер, или жанагы кара күч менен, буту колу менен мондай иштеп жүргөндөр көбүнчө ал запас түгөнөт экен да. Ал запас деле түгөнүп, анан ошол кезде анан жанагындай проблемалар пайда болот экен. Ал эми бул билурон болсо барып туруп ошол биздин организмдеги запасты толуктап кармап, ошо организм өзү ошо гиалуроновая кислотаны чыгарганга жардам берет экен. Бул жөн эле обезболивать этип койбойт экен. Ошону биз на практике көрдүк, мисалы үчүн токтосундуку. Ошол нерсе жанагы бели ооруган эмнеден ошол нерсени баары барып кайра иштеп, ошол баягы тазалап атат деп коебузго, ошондой
реакция болгон кезде бир аз оорутуп барып туруп, тазаланып туруп, андан кийин анан калыбына келет экен дагы. Анан азыр ушул тапта токтосундук бели ооруганы такыр эле басылды деди. Анан мына баянчөрөк эле 2-3 күн мурун ушундай бир азыр колонкаларды үйгө кийирип атпайбызбы? Тыштан трактор касып берет экен, анан калган жерин үйгө чейин өздөрү казат экен. Анан токтосун ошол күнү чыгып алып, анан экскаваторду чукуп атып, эмени жарып алыптыр. Мурунку суунун трубасын. Анан баягы башына күч келсе, анан тиги чуңкурга секирип кирип, секирип чыгып, тиги эми элестеткиле 66дагы тем более жанагынча бели менен үйдө ой деп эле жүргөн эме. Анан ошол жака эле секирип кирип, секирип чыгып жүрдү. Аны келиним көрүптүр терезеден. Анан Кудай эми бүгүн такыр эле жатып калат го, башка эмне кылабыз деп эметсек, Кудайга шүгүр, шүгүр, баягы денем жанчылып, баягы физкультурадан деле чуркап кыймылдасак кичине дене ооруп калат го, ошондой болдум деди. Бирок Кудайга шүгүр, белим деп кайра жатып калган жокмун. 2 күндөн бери кайра эле жумушуна кетип атат. Шүгүр. Билурон вообще эле мындай чын эле чудо экен да. Анан ошон үчүн ошо баардыгыбыз ошону колдонуп, азыр деле соо киши жок, мындай грыжам бар, анан мындай тигиндей, көбүнчө жаштарда деле проблема көп. Ошон үчүн бул билуронду мен аябай ушу чын эле чын көңүлүмдөн сунуштайт элем да. Ошо шыпаасын берсин баарыңыздарга. Рахмат Чынара. Рахмат. Билуронду мынакей мен дагы ичип атам. Мгм. Уже бир курстун бүтөйүн деп калдым. Анан мен байкаганым дагы ошо кыймылдаганда баары деле жаш өткөн сайын баягы белиң, буттарың, колдоруң мындай катыгансып ушинтип турат го. Эңкейип ваннага башты жуйын десең, белиң талып кетип, эңкейип бир нерсе кылсаң, прям түзө эле калыпчы. Өзүм аябай таң калып байкадым да, жеңил. Тура калсаң белиң оорубайчы, жакшынакай болуп калды. Анан албетте колдонуп аткан кезинен козгойт. Бул деген себеби гиалуроновый кислота, хондроитин баягы булчуңдарга барган кезде, клеткаларга кетип барган кезде ал толтурат экен да, гиалурондучу. Анан ошол кезде сумкалар баягы пырышып катып калган да, булчуңдун четинде клеткалардагычы. Анан ошолор гиалуроновый кислота менен толуп аткан кезде ооруксунтат экен да, оорутупчу. Ага чыдап койсок болот экен. Ошондой эле Чынара Рысбековна айткандай, укол куйдурганда дагы бир жери биздикинин артыкчылыгы билуронду ичтен ичкенде 200ден ашык суставтар болсо, булчуңдар болсо, ошолордун баарына текши 15 мүнөттө жетет экен. Ичтен ичкен кездечи, күчтүүлүгү ушул да 20 жылдык Нильс Тушеттин эмгегинде. Ал эми укол куйдура турган болсок, ал местный эле барат да. Местный барат бир экен, тизеңе куйдурсаң же баягы сулуулук үчүн бетке куйдургандачы, бул бир. Экинчисинде бул деген клетканы тешип атат да. Тешкен кезде никто не знает, даже тазалаган күндө дагы баары бир бактериялар кириши мүмкүн экен. Клетка тешилип атат да. Ошондо стерильный укол болгону менен деле дененин ичинде жүрөт да, паразиттер бар да. Мына ошолор дагы кошо ошо тешик аркылуу кирип калат экен да. То есть өзүбүздүн ичибиздеги бактерия, грибок жана микроорганизмдер кошо кирип алышы мүмкүн экен да. Бул да коркунуч. Андан сырткары ошол эле жерге таасирин берип атат да. Ошо укол куйган жерге, калгандарына барбай атат да. Мына ошон үчүн бул билурон дүйнө жүзүндө жок экен. Бул уникальный, бир гана ошо Coral Club компаниясы менен Нильс Тушет иштешип атыптыр. Мына ушул жерден алсак болот да. Ден соолугубузду албетте карайлык. Анан албетте бул билуронго чейин же болбосо билуронду колдонмого чейин тез жардам үчүн эмнелерди колдонсок болот? Бутубуз шишип, какшап ооруп атат, 19 миңге билуронду алганга шартыбыз жок десе, анда ага чейин же болбосо билуронго чейин дагы тез жардам катары мынакей ушул 3 продукту колдонсок өтө жакшы болот да. Бул флексикор, составы дагы күчтүү. Анан бул үчөөнүкөн айткым келет, биздин чөнтөккө өтө эле ылайыктуу болот. 1,5 миң, 2 миңдин тегерегинде алып, тез жардам катары колдонсок же болбосо билурондун астында дагы колдонуп турсак аябай жакшы. Мисалы Гүлнара Касымовна, сиз кайсыны ичип атасыз, колдонуп атасыз, ошол жерде айтып берсеңиз, тез жардам. Саламатсыңарбы? Жогоруда айтып кеткен, Чынара айтып кеткен билурон боюнча эми айтпай эле коеюн, ошо билуронго кошуп Басфелия жөнүндө кыскача түшүнүк берейин. Жана суставтар ооруганда, сустав муундар ооруганда, чемирчектен жешилип
тайыз боло баштаганы же болбосо мышцалардын кача баштаганы, эттин кача баштаганы бул ооруга алып келет эмеспи? Ошол жерде воспаление болгондуктан ушул воспалениени процессин азайтат. Бул Басфелия, корал Басфелия продукциясы Индияда өскөн орто бийиктиктеги дарак. Ошол дарактын ичиндеги басфелиевый кислотанын действиясы экен да. Же болбосо Басфелия кычкылынын. Басфелия кычкылы же болбосо Басфелия продукциясы булчуңдун, муундун, чемирчектин, сөөктүн кыйшаюусунан сактайт экен. Сактайт. Себеби биздин организмде бара-бара мындай израсход жешилип атып, ошол кыйшайтуучу ферменттер пайда болот экен. Ошол ферменттердин выработкасын азайтат Басфелия. Ооруганды басаңдатат, шишикти азайтат. Ошону менен эле бирге ошол кыйшайган, жешилген хряштарды калыбына келтирет экен. Бул 2000 сом турат, 2012 сом. Жеңилирээк да, чөнтөгү жукараак болсо, вот Басфелияны мен сунуштап кетем. Же болбосо муну айтышат экен, Басфелия борцом воспаления деп. Именно воспалениеге аябай жакшы күрөшөт. Шишиктерди кайтарса, ооруганын басаңдатса, кыйшайып, дегенеративный изменение болуп атканды калыбына келтирсе, вот Басфелияны деле колдонуп, ревматоидный полиартрит, остеопороз, же болбосо радикулит, же болбосо остеохондроз ушундай ооруларынан, грыжалардан айыксак болот. Мен ушул Басфелияны дагы кыскача айттым, ушуну дагы сунуштап кетет элем. Рахмат Гүлнара Касымовна. Ошону менен чогуу эле биздин компаниянын артыкчылыгы бул түрдүү сунуштар бар да. Анан өзүнчө колдонсок болот, анан комплексно колдонсок болот да. Комплексно колдонгон кезде себеби организм деген 12 системадан турат да. Анан бир жерди эле алып айыктыра бербестен мына ушуларды колдонгон кезде калган организмге дагы жакшы жардам берип, анан бири-бири курамдары бири-бирин күчтөндүрүп, синергия деп айтылат да. Анан именно очогун, оорунун очогун алып айыктырып, клеткаларды жашартат да бул программалардын өзү мененчи. Ошол Басфелияны да күчтөндүрүш үчүн флексикорду да колдонсок болот. Флексикор, Гүл Абдрахмановна, сиз айтып бересизби флексикор боюнча? Макул. Мынакей бул флексикор. Ошондой эле Басфелия сыяктуу эле бул дагы 90 капсуладан турат, бир ай ичилет экен, да, Гүл Абдрахмановна? Мен айта берейин, саламатсыздарбы баарыңыздарга. Азыр баарыңыздар айтып кеткендей, муундар бул биздин кыймылыбыздын негизи. Эгерде муундарыбыз жакшы иштебесе, буттарыбыз ооруп турса, буту колдорубуз кырсылдап, эртең менен туруп, баса албай, басаңдап, басканда буттары ооруп, бели ооруп, бат-баттан чарчап, ушундай эметип атканда, же болбосо ооруларды айтып кетпедиңерби? Артрит, артроз, остеохондроз, муун оорулар, же болбосо спорттон кийин машыккандарга чарчаган бир эме болгондо, биз аябай жакшы бир Корал компаниянын муундар үчүн табигый комплекси бар. Анын аты флексикор. Азыр Розошена көрсөтөт. Дагы бир жолу көрсөтүп койсоңор. Бул флексикор комплекси абдан жакшы пайдасы абдан көп. Анткени курамында глюкозамин деген бар экен. Глюкозамин муундагы суюктарды көбөйтөт. Аны майлоочу ролун аткарат. Муундардагы суставтар айтып атпайбызбы? Ошону майлап тура турган каражаты бар экен. Хондроитин кемирчектерди бекемдейт. Андан тышкары алардын бузулушун жайлайт. Жай болуп же МСМ коллагендин
түзүлүшүнө жардам берет. Айтып атпайбызбы, жана Чынара Касымовна айтпадыбы, коллаген вырабатываться этет депчи, ошо коллагендин түзүлүшүн бекемдейт да. Кошулуп С витамини бар. Ал обязательно биздин ткандарыбыздын байланыш ткандарга аябай жакшы таасир этет, абдан маанилүү. Экстракты, бамбук экстракты бул кремнийдин булагы экен. Бул ден соолукка, айрыкча сүйөктөргө жана муунга абдан керек экен. Анткени бекемдейт сүйөктөрдү. Кимдерге сунушталат? Спортсмендерге, муун ооругандарга, артроз, остеохондроз деп айтып кетпедимби? Андан тышкары мен айтайын деп аткан Гүл Абдрахмановнун интернети катып калды. Розошанна, мен шашылып эле Басфелияны кантип ичет ошону айтпай калыптырмын. Толуктай бериңиз. Мен Айта өзүм берейин. ичтим да. Азыр Гүлнара Касымовна толуктап койсун Басфелия боюнча. Сиздин интернетиңиз слабый Мен болуп. айтып кетейин. Мен еще айтып кете элекмин, Рошена. Хорошо, Катып калып атат да. баштай бериңиз Гүл Абдрахмановна. Башынанбы? Жок. Толуктай Улантай бериңиз. берейинби? Сиздин интернетиңиз кичине токтоп калды да. Андан тышкары муун ооруларынын алдын алуу боюнча айткым келет. Анткени 40 жаштан кийин уже ушу муун оорулар пайда болот экен да. Ошон үчүн анын 40 жаштан кийинки адамдарга мен сунуштайт элем. Эгерде муун ооруларга көп көңүл бурбасак, убакыт өткөн сайын бул оорулар аябай көбөйүп, хронический эмеге өткөндөн кийин дарылоо абдан кыйын, татаалыраак болуп калат экен да. Ошон үчүн ошо флексикор абдан жакшы пайдасы тиет. Кантип колдонобуз? Бир капсуладан 2 маал тамак менен колдонсо болот экен. Абдан деле кымбат эмес, бирок ден соолукка абдан пайдалуу. Ошон үчүн баарыңыздарга ошону сунуштайм. Рахмат. Гүлнара Касымовна толуктайын деп аткан Басфелия боюнча. Басфелия, мен убакыт тар деп эле шашылып, өзүм шашылма жаным, шашыла бериптирмин. Гүл Абдрахмановна, интернетиңиз токтоп калгандан пайдаланып айта коеюн деп эстеп калдым. Басфелияны мен өзүм ичтим белурон менен кошуп. Себеби муундарым чыдатпай зыркырап ооруп аткандыгы үчүн. Күз болгонуна байланыштуу ошондой болуп, ошондой момент болду окшойт. Анан мен ошондо белуронго кошо Басфелияны 1ден 3 маал ичтим. Анан 2ден ичтим, 3тен да ичтим. Азыр булактардан, интернет булактарынан окусам, 5тен ичсе да болот дейт. Ичип атканда эч кандай мындай оорчулукту билдирбейт экен. Жакшы сиңет экен, мага ошонусу жакты. Ооруду, шишикти жоготот экен. Менде шишик жок эле, но зыркырап ооруп турганын ушул Басфелия жардам берди деп айта алам да. Анан кыйшайган дегенеративный изменениянын ордуна келтирет экен да. Точно ошондой эле флексикор дагы синовиальный жидкости түгөнүп калган үчүн кырчылдап калат да. Вот ошону биздин организмдин өзүнүн пайда кылышына шарт түзөт, жардамдашат. Калыбына келтирет десем болот да. Организмдин өзүн иштетет десем болот. Ошол кыскача айтайын деген. Жакшы, рахмат. Ошондой эле биз 3 продукт атпазбы? Ошо эгерде белуронду пока ала албай турам десең, биздин суу менен кошуп туруп, коралмайын суу менен чогуу флексикорду, Басфелияны, ошондой эле органическая сера деп аталат да, МСМ. Бул деле ушундай капсулалардан турат. Ошону кошуп ичсек болот. Органическая сера бул эмне? Бул болсо биздин жанагы
коллагенди, белоктуу клеткалардын ичине жеткиргенге өтө жакшы жардам берет негизи органический сера. Ошондой эле компания муну күчтөндүрүп жанына витамин B7 жана витамин K2 кошулган. Булар эмне кылат? Витамин 7 мисалы үчүн сулуулуктун витамини деп айтылат да. Бул биздин терибизди, чачыбызды, тырмагыбызды ошо жакшы кылат да. Биз булчуңдарды, тарамыштарды, кемирчек, мына ушулардын баарын өзүнүн калыбына алып келгенге бул сыйра дагы кошумча жакшы жардам берет да. Бул сулуулукту. Андан кийин жана биз Басфелияны флексикорду айткандай эле булчуңдарды мындай чоюлчак кылып, ийилчек кылып, кемирчектерди калыбына келтирип, жана синовиальная жидкостьтун өзүн чыгарганга суюктуктучу Гүл Абдрахман айткандай майлап, жана карс курс дегендердин баарын кетиргенге бул флексикор, МСМ дагы сонун жардам берет. Витамин К2 дагы, К2 дагы бул ошол эле милдеттерди аткарат да. Демек, МСМдин органический серанын курамына компания күчтөндүрүп, ошо витамин B7 кошуп, витамин К2 кошкондо бул дагы шишиктерди кетирип, ошондой эле жанагы мисалы үчүн организмдин өзүндө суюктуктар жетишпей атса, тизе деле эмес, баардык булчуңдарды текши транспорт катары жанагы белокту, гиалуроновый кислотаны, хондроитинди жеткиргенге дагы кошумча жардам берет да. Эмесе ушун менен бүгүнкү маалыматыбызды жыйынтыктайбыз. Сиздер өзүңүздөрдүн организмди, дениңиздин сактыгын карап, профилактика катары же болбосо албетте тилекке каршы оорулар башталып калган болсо, артроз, артрит, остеохондроз, грыжа бар болсо, мына ушулар сиздердин көйгөйүңүздөрдү толук чечип берет да. Колдонуңуздар, өзүңүздөрдөн аябаңыздар. Баарыңыздарга чын ден соолук каалайбыз. Саламатта болуңуздар. Кийинки жолугушууга чейин.